Эфирлерибизди Күн маек программасы менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышыбызда Чүй облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жаатында аткарылган иштердин жыл жыйынтыгы жана жаңы жылга карата пландар тууралуу маалымат берели деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Калыгул Суганбеков келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Алгач жаңы жылыңыз менен куттуктайбыз сизди. Рахмат. Биз ушул программабыздын алкагында көбүн эсе мамлекеттик мекемелердин жетекчилиги менен жыл жыйынтыгын чыгарып атабыз. Былтыркы жылга карата маалымат. Сиздердин башкармалык өткөн жылды кандай жыйынтыктадыңыздар? Алгач жыл жыйынтыгы боюнча маалымат берсек. Рахмат, жакшы болот. Биринчиден учурдан пайдаланып, жалпы эле теле көрүүчүлөрдү жаңы 2023 жылы жаңы жылдар менен өзүмдүн атыман жана өздүк Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын өздүк курамынын атынан куттуктап кетким келет. Экинчиден, былтыркы 2022 жылдын жыйынтыгындагы биздин негизги көрсөткүчтөр жаман болгон жок. Анын негизи 2020 жылдын 7 декабрында 548 сандуу Кыргыз Республикасынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилген иш-чаралар жөнүндө президентибиздин жарлыгы чыккан. Ошол президентибиздин жарлыгын аткаруу алкагында биздин министрликтин коллегиясында ушул жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча негизги иш-чаралар белгиленген. Ошол иш-чараларды аткаруунун негизинде бизде негизги аткарыла турган иш мерчемдер түзүлгөн. Ошол иш мерчемдерди аткарууда негизги жакшы көрсөткүчкө жетиштик. Бул көрсөткүчтөр, эгерде сөзүм куру болбош үчүн, көрсөткүчтөрдү сан анализидин сандарына токтоло кетсем, уруксат берсеңиздер. Былтыр Чүй облусу боюнча бардыгы болуп 1396 жол унаа кырсыктары катталган. Бул 2021 жылга салыштырмалуу 1602 жол унаа кырсыгы катталган. Бул деген 12,8%га аз катталды дегенди түшүндүрөт. Ушул жол унаа кырсыктары Былтыркы жылга салыштырмалуу. Мурдагы жылга салыштырган 22-21-ге. Ушул жол унаа кырсыктарынын катталган жол унаа кырсыктарынын кесепетинен каза болгон адамдардын саны 2021 жылы 221 адамды түзсө, 2022 жылы 183 адамды түзүп, минус 17,1%га азайттыгына жетиштик дегенди билгизет. Ушул эле катталган 1396 жол унаа кырсыктарынын негизинен жаракат алган жарандарыбыздын саны 2021 жылы 2712 жараныбызды түзсө, 2022 жылы 2580 жараныбыз жаракат алып атат. Бул деген 4,8%га аз дегенди түзөт. Бул цифралар бар негизинен бизди аябай кубантпайт. Биз дагы себептери бар. Мунун ар кандай себептерине жетише алган жокпуз. Ушул былтыркы 2022 жылкы жетише албаган жумуштарыбызды быйылкы жылы 2023 жылы азыр уже биз негизги иш-чараларыбызды түздүк. Ошонун алкагында иштеп атабыз. Жетише албай калдык дегениңиз бул багы белгиленген же мерчемделген ишти аткара албай калдык деген нерсе да, Мындан дагы объективдүү, субъективдүү бул причиналары бар. Эмне себептер бар? Биринчиден көп себептери бар. Биринчиден баягы күч каражаттарыбыздын жетишсиздиги. Экинчи себептери бул жерде бизде 22 жылдан бери айтылып аткан өзүбүздүн айдоочуларыбыздын толук
кандуу окубагандыгы болуп атат. Эми бул көп себептери бар, эми муну айтып отурса көп себептери бар. Ошолор боюнча бүгүнкү күндө иштер жалпы жонунан алып барылып атат. Эми ушул бирок мурдагы жылдарга салыштырмалуу кырсыктын саны жана анын кесепеттери азайгандыгын айтып атасыз, статистика боюнча. Бул эмненин негизинде болуп атат? Бул негизинен себептери көп. Эми биздин биринчиден өздүк курамды окутуу, үйрөтүү, андан тышкары экинчи себептен дислокация посттордун ордуларын алмаштыруу. Эмне үчүн алмаштырабыз биз деген кылдат талдоо жүргүзөбүз. Кайсы жерде жол кырсыктары көп болуп атат, эмне себептен көп болуп атат, ошол кылдат талдоонун негизинде алмаштырып коюу. Анын ошол анализдин ичинде кайсыл убакта болуп атат, кайсы күндөргө туура келет, кайсыл сааттарга туура келет, ошонун негизинде талдоонун негизинде постторубузду алмаштырып коюунун негизинде. Андан тышкары бизде жол көзөмөлдөө кызматы бар. Ошо жол көзөмөлдөө кызматтар жолдун инфраструктурасын изилдейт. Ошол жердеги знактарды, жол белгилерин, ошол жердеги кооптуу, авариялык кооптуу жерлерин изилдеп чыгуунун негизинде ошолор боюнча биз ар кандай көрсөтмөлөрдү беребиз тиешелүү кызматтарга. Ошол жерге керектүү нерселерди салдыруу, койдуруу, орноттуруунун негизинде азайып атат. Андан тышкары биз автобекеттерде түшүндүрүү иштерин, профилактика иштерин жүргүзүп атабыз. Андан тышкары жүргүнчүлөрдү ташуу кызмат алектенген кызматтар менен семинардык кеңешмелерди өткөрүп, сабактарды өткөрүп, ошолор менен профилактикалык иштерди өткөрүп, андан тышкары ошол эле жүргүнчүлөрдү ташуу автоунааларын линиядан текшерүү, техникалык абалдарын текшерүү. Бул жерде эмелери, багыттары көп. Ошол баардык багыттарын туура так аткарып баргандыктан жетиштик деп ойлойм да бул көрсөткүчкө. Жана инфраструктура боюнча албадыңызбы? Негизи ушул жол кырсыктарынын келип чыгуусуна биз көбүн эсе айдоочуларды күнөөлөйбүз да. Бардык эле учурда айдоочулар күнөөлүү болбойт. Ошол сиз айтып аткан инфраструктуралык жагдайлар, шарттар, жол белгилери, мисалы, ошолор дагы өбөлгө болушу мүмкүн да, жол кырсыктарында? Толук мүмкүн. Эгерде ушуларды өзүбүздүн талдообузга таянып келсек, ушул эле жолдун абалында болгон жол унаа кырсыктарынын санын айта кетсем, мисалы жолдун абалы боюнча 2021 жылы 54 жол кырсыгы катталып отурса, 2022 жылы 315 жол кырсыгы катталып атат. Бул деген 483%га көп деген билгисет. Эми ушул келип чыккан жол унаа кырсыктарынын себебинен каза болгон адамдардын саны 2020 жылы 30 адам каза болуп атса, 2022 жылы 73 адам каза болуп атат. Бул деген 143%га көп деген билгисет. Эми ушул эле жол кырсыктан жолдун абалындагы болгон катталган жол кырсыктын кесепетине келип чыккан жаракат алган жарандардын саны 2021 жылы 91 адам түшсө, 2022 жылы 574 адам түшүп атат. Бул биздин талдоонун негизинде ошого коюлган ошо именно жолдун абалы менен болуп келип чыккан жол кырсыгы дегендин бул цифровой данныйыбыз көрсөтүп айтып турат да. Ошол факторлорду жоюу мүмкүнбү? Эми бул албетте сиздердин милдети эмес, транспорт министрлигинин иши. Ар бир болгон жол унаа кырсыктары, жолдун абалы менен болгон жол унаа кырсыктарынын келип чыккан себептери боюнча биз тиешелүү мекемелерге өзүбүздүн сунуштарыбызды, предписаниябызды, представлениябызды берип, кээ бир фактылар боюнча прокуратурага өткөргөн фактыларыбыз бар. Жыл сайын мен айтайын дегеним баягы жыл сайын мындай бара-бара ошол кемчиликтер, ошол шарттар мындай калыбына келтирилип атабы? Калыбына келтирип аткан дагы шарттарыбыз бар. Андай шарттарды эгерде ушул берүүдөн пайдаланып сөзүм куру болбош үчүн бир-эки фактын айтып кетсем болот. Төө ашууда авариялык кооптуу участокты биздин представлениясынын артынан оңдоткон фактыбыз бар бул. Андан тышкары
боом капчыгайында оңдоткон факттарыбыз бар. Кээ бир жерде булар бар эле акча каражаттарына такалып оңдой албай калган жоопторду беришет. Бирок ошого карабай биз кайра өзүбүздүн сунуштарыбызды берүү менен оңдоткон фактыларыбыз жок эмес, көп. Жолдун абалы деп атпайсызбы? Мындай конкреттүү эмне болушу, мындай эмне себеп болот кырсыкка? Мисалы үчүн парапеттердин баарын коюш керек болсо, мисалы тиги кайрылган жерлерде парапеттер коюш керек болсо, ошону койбой турган эмелер бар. Биз парапеттер койдуруп атабыз. Кээ бир жерде ортолоруна парапет коюш керек болуп атат. Жолдун карама каршы тилкелерине чыгып кетүү, коопсуздугун алдын алуу максатында. Андан тышкары знактарды коюш керек болуп атат, знактарды. Мындан тышкары анча-мынча жана парапеттерге коюлган светоотражающий элементтерди коюш керек, караңгы күн убакытта көрүнбөй калат деген. Эми көп факторлорубуз көп. Эми муну бирден экиден санап кетсем, ушуга окшогон факторлор боюнча айтабыз. Андан тышкары ямалар болот, андан тышкары башка бир предметтердин баары туруп калган убактар болот. Алардын баарын алдырышыбыз керек болот. Ушуга окшогон көп светофорду коюш керек обязательно деген фактылар бар болот. Же болбосо ошол эле светофордун режимдерин оңдотушу, алар боюнча өзүбүздүн сунуштарыбызды берген. Бул күнүмдүк жумушубуз да, биз күнүмдүк анын баарын обследовать этип бере турган күнүмдүк жумуштар. Жол белгилери мисалы көрүнбөй калган, өчүп калган, сынып калган, бактар тосуп калган убактар болот. Ошого окшогон фактылар боюнча биз күнүмдүк жумушту тынбай алып барабыз. Булар деле демек жол кырсыгына себеп болот. Сөзсүз. Негизинен жалпы жол кырсыктарынын себептери эмне? Негизги себептери? Туура айтасыз, ушул боюнча дагы токтолуп кетсем. Негизги жол кырсыктардын түрлөрүн айтып берейин эми сиздерге. Быйылкы 2022 жылы болгон жол кырсыктардын негизги түрлөрү бизде 1396 жол кырсыгы катталды деп атпайбы? Ошонун ичинен негизгиси кагылышуудан болуп чыкты. 555 жол кырсыгы. Ошол 555 жол кырсыгынын артынан каза болгон жарандарыбыздын саны 60 киши каза болуп отурат. 1463 жараныбыз жаракат алып атат. Экинчи аябай чоң катталган бул жөө жүргүнчүлөрдү сүзүү болуп эсептелет. Бул жөө жүргүнчүлөрдү сүзүү 509 жол унаа кырсыгы катталып атат. Ошол 509 жол унаа кырсыгынын кесепетинен 77 жараныбыз каза болуп атат, 470 жараныбыз жаракат алып атат. Эми андан кийинкиси тоскоолдукту сүзүү 151 факты болуп атат. 151 жол унаа кырсыгынын себебинен 28 адамыбыз каза болуп, 302 адамыбыз жаракат алып атат. Андан кийинки оодарылуу фактысы түрү, оодарылуу түрү 120 жол унаа кырсыгы катталып атат. Ошол 120 жол унаа кырсыгынын себебинен 11 жараныбыз каза болуп, 258 жараныбыз жаракат алып атат. Эми башка түрлөрү боюнча аз 18-20 фактылар ошо менен баш аягы 1396. Айтып кетпедимби? Кагылышуу. Бул кагылышуу эмнеден? Жол эрежесин билбегендиктен же? Кагылышуу негизинен ылдамдыкты ашыруу, каршы тилкеге чыгуу себептеринен келип чыгат да, бул основной кагылышуу. Эми ушул кагылышуу боюнча биздин аткарган жумушту айтып берейин. Мунун алдын алууда биз кандай жумуштарды кылдык? Мисалы, ылдамдыкты ашыруу боюнча биз ылдамдыкты ашыруу боюнча 2022 жылы 123 айып таап, штраф салып, протокол түзүлдү да. Эми бул болсо 2020 жылы 48793 протокол түзүлүптүр. Бул деген 30330 протоколду биз 22 жылы көп аныктадык дегенди билгисет да. Эми ушул эле түрү боюнча дагы биздин профилактикалык иштерибиздин экинчи түрү бул карама каршы тилкеге чыгуу боюнча. Эгерде 21 жылы 5625 аныктаган болсок, 22 жылы 20469 эмени случайны аныктап атабыз да.
Бул деген 14844 протоколду көбүрөөк аныктап, көбүрөөк таап, көбүрөөк ошого карабастан эң көп түрү жол унаа кырсыктарыбыздын түрү кагылышуу болуп, биздин иштеген ишибиздин жетишпегендиги жетишет, бирок болгон колубузда болгон 2 эсе 3 эсе көбүрөөк аныктап атабыз, бирок баары бир ушундай көбүрөөк катталып атат. Бул деген айдоочулардын өздөрүнүн маданиятынан көбүнчө көз каранды болуп атат да. Сиз жогоруда айтпадыңызбы, жол кырсыктарынын көбү жанагы жөө жүргүнчүлөрдүн катышуусунда болуп атат, каза болгондор дагы. Бул жагынан ошол боюнча эмне иштерди аткарасыздар? Анткени жөө жүргүнчүлөрдүн да жоопкерчилиги бар да бул жерде. Ооба, туура айтасыз. Бул жагынан дагы өзүмдүн талдоолорумду, өзүмдүн цифраларымды келтирип кетсем, жөө жүргүнчүлөр боюнча бул деген 190 статья болуп эсептелет. Бул деген 2020 402 факты боюнча биз жөө жүргүнчүлөргө аныктап протокол түзгөн болсок, 2022 жылы 13173 жаранга профилактикалык негизде өзүбүздүн түшүндүрүү иштерибизди жүргүзүп, айып протоколдорун жазып турбуз да. Бул деген 12774 фактыга көп деген эсептелет. Буга карабай, ошол эле жөө жүргүнчүлөрдүн 509 жолуна кырсыктар катталып, 77 тиги жараныбыз каза болуп атат. Мындан тышкары, бул жөө жүргүнчүлөрдүн жолуна кырсыктарына кабылуунун алдын алуу максатында өзүңүздөргө жакшы белгилүү Бишкек Карабалта автоунаа жолу 3 жылдан бери ремонттолгон. Ошол ремонттун негизинде болгон жол чырактарын баарын алып салышкан. Азыркы күндө эксплуатацияга өткөрү элекпиз деп, былтыр 21-жылдын февралынан баштап биздин министрлер кабинетинин төрагасы урматтуу Акылбек Өсөбекович Жапаровдун кийлигишүүсү менен, ошол кишинин көрсөтмөсү менен жолдун эксплуатацияга чейинки жолуна чырактарын күйгүзүүбүз менен биз уже ошол былтыркы жылы жөө жүргүнчүлөрдүн жолуна кырсыктарынын кабылуунун алдын алуудагы бир 20% алдын алдык деп толук айта алам да. Бул деген биздин бүгүнкү күндө ошол эле жол инфраструктурасынын дагы эле жетишпестигинин негизинде болуп турат. Негизинен жөө жүргүнчүлөрдүн жол унаа кырсыктарга кабылуунун бирден бир себеби ошол эле биздин көчөлөрүбүздө жол чырактарынын жанбагандыгы, же болбосо жанса дагы кээ бир жерлерде жоктугу болуп биринчи причина сол эсептелет. Негизи сиз айткандай бизде коомчулукта азыр мындай жол кырсыктарынын себептерин бир көп факторлорду атап жүрөбүз. Ага бир каршы аракеттерди дагы көрүп атабыз. Мисалы, жакын эле жогорку кеңеште мыйзам долбоору кабыл алынды, айып пулдардын көлөмүн көтөрүү боюнча. Анан жана ичкилик ичип автоунаа башкаргандарга аларды баягы айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу боюнча. Ушундай чаралар, мындай адис катары жооп берсеңиз, ушундай чаралар кайсы бир деңгээлде жол кырсыктарын азайтууга мындай өзүнүн таасирин береби, оң таасирин дейинчи, же баары бир эле айдоочулук маданиятты көтөрүү зарылбы? Эң туура суроо бердиңиз. Бул азыркы замандын эң туура жана биздин укук ченемдик актыларга өзгөртүүлөр киргизүүнүн эң туура убактысы, эң туура учуру деп эсептейм мен. Жогоруда айтылган өзүбүздүн статистикага, же болбосо өзүбүздүн сандарга кайрадан кайрылып келсек, негизинен азыркы ошол өзгөртүлүп аткан, мыйзамдарга өзгөртүлүп аткан статьялардын эмесине кайрадан кайрылып келсек, мисалы мас абалында
мас абалындагыларга биз азыр эмени санкцияны күчөтүп атабыз. Мас абалында азыр айдоочулук күбөлүктөн 1 жылдан 3 жылга чейин ажыратуу максатында, же болбосо айдоочулук күбөлүктөрү жок айдагандарга 3 суткадан 7 суткага чейинки эркинен ажыратуу, административдик ажыратуу чараларын көргөн турабыз. Бүгүнкү күндө азыр жогорку кеңештен 3 окуудан өтүп, азыр президентибиздин кол коюу регламентке жараша кол коюу учурунда турат. Бул деген мас абалындагы айдоочуларга санкцияны көбөйтөбүз. Мисалы, былтыркы жылы 114 мас айдоочунун катышуусундагы жол унагырсыгы биздин областта катталып отурат. Анын себебинен 15 жараныбыз каза болуп, 205 жараныбыз жаракат алып атат. Эми ылдамдыкты ашыруу боюнча дагы биз азыркы күнү биздин башкы башкармачылык тарабынан өзгөртүүлөр, ошол укук ченем актыга өзгөртүү киргизип атат. Эми ылдамдыкты ашыруу боюнча былтыркы жылы 610 жол унагырсыгы катталып биздин облус боюнча, андан 94 адам жаракат алып, 710 адамыбыз болсо, 94 адамыбыз каза болуп, 710 адамыбыз болсо жаракат алып атат. Эми мындан тышкары карама каршы тилкеге чыгуу жагына дагы санкция күчөтүлүп атат. Ал боюнча бул тоже сандарга токтоло кетсек, былтыркы жылы биздин область боюнча 141 жол унагырсыгы катталып, анын кесепетинен 34 адамыбыз каза болуп, 194 адамыбыз жаракат алып атат. Бул азыркы айтып аткан сандар, же болбосо азыркы айтып аткан жол эрежелерин бузуу түрлөрү негизги жол унагырсыктарынын санын негизги бөлүмүн түзөт да. Бул туптуура убагында алынып аткан норма деп эсептейм. Бизге бөлүнгөн убакыт акырындап соңуна чыгып бара жатат. Эми жана программабыздын башында айттык, быйылкы жылга карата пландар боюнча дагы айта кетесизби? Башында учкай токтолуп кеттим беле. Ошо былтыркы жылы жетише албай калган же болбосо мындай түшүндүрсөм болот да, былтыркы жылы пландаштырып, ошол кээ бирде, мисалы, жанагы айтып аткан жол унагырсыктардын келип чыгуу себептеринин негизги факторлорунун, мисалы, бир нерсеси, мисалы, жол инфраструктуранын жетишсиздигинен болуп келип чыккан. Ошо былтыркы жылы кылынбай калган, былтыркы жылы авариялык кооптуу жерлердин баардыгына жетише албай кылынбай калган жерлерди быйыл жетишип, ошонун баардыгына тиешелүү мекемелерге кайрадан өзүбүздүн сунуштарыбызды кайрадан представлениябызды берип туруп кылдырабыз. Ал жөнүндө пландарга кирди. Экинчи, айтып аткан жанакы автошколалар боюнча лицензиясы өзүңүздөргө баарыңызга белгилүү лицензия берүү биздин министрликтин карамагына өткөн. Бүгүнкү күндө ошо лицензия берүүнүн негизги акыркы этаптары ишке ашырылып атат. Ошол лицензия берүүдөгү мурунку кетирилген кемчиликтерди быйыл жоюп, биз эми ал мурун болсо Министерство транспорта берилген, азыр биз беребиз да. Ошо мурунку кемчилик берилип атканда кетирилген кемчиликтердин жоюунун алкагында өзүбүздүн иш мерченибизге бардыгын киргизип туруп, быйылкы жылы ошол боюнча дагы өзүнчө иштерди аткарабыз. Андан тышкары жайкы тур сезонунда өзүнчө биз иш пландарды түзүп, былтыркы жылы мисалы 30га жакын баннерлерди демөөрчүлөрдүн аркасы менен тиги профилактикалык негизде, эскертүүлүк негизде илдик эле. Возможно, ошондой элге жетиштүүрөөк илинбей калдыбы, ал жөнүндө дагы быйыл ойлонуштурабыз. Ал жөнүндө дагы профилактикалык иштерди күчөтөбүз. Андан тышкары жерлерде, айылдарда, ошол эле автовокзалдарда, фирмаларда жанакы биздин семинар совещаниябыз азыраак болуп калдыбы деген өзүбүзчө эмебиз бар. Жетишерлик жеткире албай калдык дегендер бар. Ошолор боюнча дагы күчөтүлгөн иш берчемдерди ишке ашырабыз.
Андан тышкары айылдарда элдер менен жолугууда дагы 22 жылдагы болгон жол кырсыктар боюнча, анын себептерин боюнча анын баарын түшүндүрүү иштерин кылабыз. Мындан тышкары биздин өзүбүздүн министрликтен, биздин өзүбүздүн башкы башкармалыктан түшкөн буйруктар бар, буйрутмалар бар, көрсөтмөлөр бар. Ошолордун баардыгын камтып келип, өзүбүздүн талдоодогу келип чыккан көйгөйлүү маселелердин баарын камтып туруп, иш мерчемге киргизип, ишти баштап, ишти улантабыз. Рахмат, Калыгул мырза, убактыңызды бөлүп, биздин көрөрмандар үчүн маалымат бергендигиңиз үчүн ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушундай Күн маек программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Саламатта туруңуз.